Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип Ош шаарынан Ош облусуна келип калды. Тагыраак ушул Өзгөн району Куршап деген айылына келип калды. Мына ушул азыр ушул убактарда мен кутукталуучу эненин үйүнүн жанында турам. Бул Куршап айылы, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул Улкан эжебиздин үйүнө келдим. Азыр мына ушул атайын даярды көрүп койгон экен. Урматтуу көрүүчүлөр, чын айтканда азыр күйөө баласы менен кызы сюрприз болуп келет. Билбейт Улкан эже, чын айтканда. Кандайсыз, жакшы Улкан эже, сизби? Ошо күйөө балаңыз бар да, Нурбек деген. Кызыңыз бар, Нуржан деген беле? Нуржанат. Нуржанат, ошолор ошо Москвада да. Москвада. Атайын мен апам да ушу менин энем деген программага татыктуу деген бир ниет тилектерин билдирип. Рахмат. Ушу мени жөнөттү да, ушул күндүн ачык күнү бир апам барып бир сүрөткө алып бир биз менен сүйлөштүрүп, байланыштырып койсоңуз. Себеп дегенде алыста жүрүп биз сагындык дейт. Көптөн бери апам көрүлө келем деп кызыңыз айтып атат. Күйөө балаңыз айтып атат дегендей. Анан ошого мен атайын келдим. Оштон ушул жака келдим. Кандай отурасыз? Жакшы, рахмат, жакшы. Мен энем ушул Өмүрзак Азимкулов келет деген кабар бар сиздерде, бирок же айтпадыбы? Жок, айтпады эч ким. Айтпадыбы? Күйөөга бир звонок кылып айтты эле, кой, ондойду жөн кой деп. Жөн эле кой деппи? Жөн эле кой деп. Кызыңыз ошо Нуржанат, күйөө балаңыз Нурбек мырза, ошо биз дагы ата энебиздин элесин ушинтип архив кылып сактап коелу. Элдер ушундай тартылып атат. Бул чоң идеология турбайбы? Ата менен эненин ортосундагы мамиле, бала менен келиндин ортосундагы мамиле. Ошол эле мезгилде ушу күйөө балаңыздын сиздердин ортоңуздагы мамилени биз коомчулукка жайылтып берели деген максатта келип атабыз. Рахмат. Канча балаңыз бар эне? Менин 6 балам бар. Канча небереңиз бар? 7 неберем бар. 7 небере. Жакшы. 6 бала болсоңуз батыр эне экенсиз, Батыр эне. Тиги кандай жумуштарды кылдыңыз эне? Ушу 6 баланы тарбиялап чоңойтууга. Ушу жолдошум экөөбүз магазинчи болуп иштедик. Анан бала бактым, ушу менен эле үйдө отурдум. Үй кожо экенсиз, үй жумуштарын кылып, жакшы. Бул кимдин кыздары бул? Ушу Нурбектин кыздары. Нурбектин кызы, атаңды сагындыңбы? Качан сүйлөштүң акыркы жолу? Мурдагы сүйлөштүң, Мурдагы сүйлөштүңбү? Булчу бул Нурбектин баласыбы? Баласы Нурбек. Аты ким аты? Салман. Салман. Ой азамат, Нурбек атаң мактады, менин балам Салман балам өтө акылдуу деди да. Аябай сагындым дейт. Сагындыңбы атаңы? Ооба. Кантип сүйлөштүң кече? Качан келем деди атаң? Мурдагы 9. Жакында келет да, кудай калса сени сагыныптыр. 10 күндүн ичинде келишет. 9-10 күн ичинде келип калат. Жакында келем дедиби атаң? Үкөлү болду, неберем. Апаң төрөптүр, жаным үкөлү болсуң. Аты ким? Атын ким коюптур? Умар. Умар коюптур, ай азамат. Кана сен сүйлөп берчи, ушул Умарды көргүң келип атабы сенин дагы? Ооба. Ушу Нурбек мырза менен Нуржанат айымдын эң чоң кызы сен болосуң да? Ай азамат. Качанчы класста окуйсуң? 1-класспы? 2-класста окуйсуңбу? Апаң сагындыңбы? Ооба. Канча болду көрбөгөнүңө? Көп күн. Көп күн болуп калдыбы? Былтыр барып келишти. Москвага барып келдиңерби? Барып окуп келишти. 8 ай окуп. 5-ке чыгайын дегенде кетип калган. Анан сен качан барып келдиң Москвага? Москвага. 1-класста окуп келдир. Ошо жака барып 1-класста окуп келдиби? 1-класста бүтүп келдим. Жакшы. Азыр Элнур айым каяка кетти? Ушул күтүп атышты эле, сиз менен байланыштырып коеюн деп. Нуржанатпы? Ой, азыр бул жердеги Элнура айымды айтып койсуңбу? Сен айтып койсоң биз энебизден. Элнур эже чакырып атат сизди, апамды, кайнемди. Рахмат, ушу күйөө балам менен
Nurjanat kızıma bizi silasa Kudayım olur diyem silav uşunday sый görürsün. Жақшы, күйеу балам жақшы, ең жақшы, мықты. Ең тіргілікке тың, өздерінің семьясын жақшы бағады, балдарын, қыздарын жақшы. Еш нәрседен кем қылбай бағып атады. Ушул Нурбек күйеу балаңыздын эки баласын өзүңүз багасыз ба? 4 жылдан бері. 4 жылдан бері. Ана Айбай демекчи 5 мүнөттө мына агабыз кирип келди, артист көйнөктөрдү кийип алайын деп. Кана келиңиз эми жанында тургучу. Сизден бир кичине бир 5 мүнөттүк маек алайын аба. Үзүп жакшына. Ооба, үзүп. Сиз жанында туруңуз. Сиз экрандан чыкпаңыз, тасмадан чыкпаңыз. Аты жөнүңүз ким аба? Атым Ташматов Камал Majitович. Камал аба. Мына ушул Нуржанат деген кызыңыз бар, Москвада. Куда калсам мына 3-4 жылдан бери эмгектенип атыптыр. Нурбек деген күйөө балаңыз бар. Ошолор ушул менин энем программасына менин дагы ушундай Нурбек күйөө балаңыз айтты, мен ата ордуна ата, кайненем болсо апа ордуна апа, апамдан кийинки эле апам менен бир катар турат. Мен ушунчалык ападай көрөм, эң жакын адамдарым деп сыйлап, урматтап, барып тартып сүйлөтүп ушул программага кошуп коюңуздарчы. Балдарыбызды да көрөлөбүзгө көп болуп калды эле деп жөнөткөндө кербези. Өзүңүз канчага чыктыңыз? Өзүм 59-га чыктым. 59-га. 6 балам бар. 6 балаңыз бар. Барлыгы жогору. Эмне жумуш кылдыңыз? Убагында биз 20 жыл магазин иштегенбиз да. Союз малындачы. Азыр эми мал чарба менен Алектер. Ушул Нуржанат кызыңызды канча болду көрбөгөнүңүзгө? Нуржанат кызы 1,5 жыл болду. Bir ayga gelip ketken. Bir ay gelip ketкен. Bir ay gelip ketкен. Негизи 3,5 жыл болушту. Булар ата-энеси кеткендечи. Сагындыңыздарбы? Канчанчы кызыңыз Нуржанат кызыңыз? Биринчи кызым. Биринчи кызыңыз Нурбек биринчи күйөө балаңыз. Күйөө балаңыз тууралуу кичине маселе көрсөтүп бериңчи. Кандай күйөө бала? Улкан эжебиз мактанды бирок. Мен ушундай күйөө балам бар, мен ушунчалык камкор депчи. Жакшы эле. Аракетчил. Жакшы элеби же өтө жакшыбы? Мамилебиз жакшы. Азыр Яй менен эле жүрөт. Ооба. Ата-эне менен ушул сиздердин ушул кудаңыздар тарап деп, мисалы Нурбек тарапты сөз кылганда куда тарап менен ушул сиздердин куда тарап менен дагы болгон тыгыз өтө ынтымак мамилеңиздердин белгиси мына айтып атасыздар да, мисалы үчүн туурабы? Нурбек күйөө балаңыз дагы ушул менин кайнатам эмес атам деп сыйлап аткандан кийин азыр мен байланыштырып коеюн, себеп дегенде бир сүйлөшүп коелу деди да. Ушундай бир сиздер кыздарым менен да, балдарым менен да сүйлөштүрүп, азыр жана эле сагынычтарын, сагынгандарын айтып өтүштү. Бир ушул салып берсеңиз, биз байланышып бир сыра сүйлөшүп алыңыздар, Андан кийин калган маекти дагы улантабыз. Кандай дейсиз? Университетти бүттү. Гимназиянам красный менен бүткөн. Университет дагы красный менен бүткөн. Университетте красный менен бүттү. Жалаң красный да. Жалаң. Өзүңүздөр деле красный менен бүткөнсүздөр го дейм анда. Биз орто билимдүү. Орто билимдүү. Жакшы. Жакшы. Демек баягы жакшы билим бергенсиздер, жакшы мээрим төккөнсүздөр, жакшы шарт түзүп бергенсиздер. Ошон үчүн балдарыңыздардын баардыгы ушул өзгөчө ушул Нуржанат деп айтып атпайсызбы? Нуржанаттын дагы ушул кызыл менен бүткөнүн да ушул сиздердин мээнетиңиздердин жыйынтыгы. Ооба, ата-энем дагы экөө бир универде бүтүшкөн. Сиз кызыл менен бүткөнсүзбүз дагы? Конечно. Анда бүт кызыл менен бүткөндөрдүн үй бүлөсүндө экенбиз. Бар красный менен. Ал да красный менен бүткөн. Демек бул үй бүлөдө бир мандем бар го дейм, бир өзүнчө. Бүтсө керек. Экөөбүз бар, бирөө Мисеевский академия бүткөн, бирөө юрфак бүткөн. Алар да кызыл менен бүтүшкөн. Эми балдардыкы боло берет эми. Кыздар бирок кызыл менен бүткөнү өзгөчө да. Эң кичине. Эң кичине кызыбыз аты гимназия. Кызыл менен бүткөндөр сиздер. Мынакей Россиядан байланышка чыгып калды. Бир урматтуу Нурбек мырза, мен азыр сиздин кайненеңиз менен кайнатаңыздын үйүндө турам да, тагыраагы так эсел айтайын. Куршак деген айылда. Сиздер менен ушул менин маңдайымда Камалова менен Улкан эже, ошол менен бирге балдарыңыз мына Салман дедиңиз, сенин атың ким? Жасмина. Жасмина деген кызыңыз турат мына. Биринчи ушу кайнатаңыздан баштайлы сөздү. Учураша бериң.
Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, кандайсыз? Жақсы, рахмат, Нұрбек. Сағынла өлі келіп қалыпты ба? Жақсы отырасыздар. Рахмат, өзіңер денсаулықта жақсы ма? Аллаға шүкір. Әлде чоң ота ба? Ошо сиздер кичине кубандырып коелу деп. Әлде чоң отабынан? Болсо да көңүлүн көтөрүп ушу ютубка кошуп коюң биздин ата-энебизди. Рахмат, чоң рахмат. Жақында балалы болуштур, Әлде чоңай берсин, әлде өмүрлүү болсун. Ömrü bilen bolsun. Rahmat. Biz daha жақында барабыз. Az Nurjanatқа берем. O da kalasa. Nurjanat kızınız menen. Alo. Жақсымы kızım? Кандайсыздар, жақсыларбы? Денсаулықтар. Жақсы кызым, жақсы Нуржанат, өзүң кандайсың? Әлең чоңой атабы? Отырасыздарбы, жақсы. Жақсы, рахмат. Умар, балаң чоңой атабы, денсаулыгы жақшыбы? Ооба, жақсы. Рахмат силерден ушундай передачага кошуп бизди эстегениңерге. Силерден балдарыңардан сый көрүп жакшы семья болгула. Эң алдыңкы жапалактын үлгүлүү үй бүлөсүнөн болгула. Көп балалы болгула, балдарыңардын жакшы. Сүйүн калсын деп. Рахмат. Болду, рахмат. Тинч болгула. Салман силерден алатсызга, Салман. Аябай сагынышсыздар. Алейкум ассалам, мынакей. Мына сюрприз деп коётмун. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз кичине сюрприз уюштурганбыз. Азыр эле биз бираз баягы кызыктуураак болсун үчүн мынакей. Камалова, бул сюрприз мынакей. Улкан эне, мына сюрприз. Мына сиз мактап аткан Нуржанат кызыңыз мына. Урматтуу көрүүчүлөр. Мына мактап аткан күйөө балаңыз мынакей. Жаңы калды. Ата келгенде Мынакей. канча күн болду? Улкан эне кандай таасирленип атасыз? Мына элестетпедиңиз. Жок, элестетпедим. Күнү жок деп аттым. Мынакей. Камерабыздын көздөн жаш чыгып кетти мынакей. Толкундангандан, сүйүнүчтүн көз жашы, сүйүнүч. Келип алдыңарбы? Мына аллея, бармабы. Камерава, мына ушул сюрпризди атайын ушул демилге чолгон биринчи кезекте ушул күйөө балаңыз мына Нурбек мырза. Албетте аны коштогон өмүрлүк жары Нуржанат айым. Ушул менин ата-энеме өзгөчө болуп баралы. Эсинде калсын, эч качан эстен чыкпасын. Ушул күндө ушул таспаны көргөндө ушул сүйүнүп, кубанычы көтөрүлүп, көңүлү көтөрүлүп турсун деген ниетте уюштуруп атат. Ошон үчүн сиздерге буларга да рахмат. Ушу балачкалуу, балачкаңардын күнүн көргүлө, тилеген максатыңарга жеткиле, ушу дайым ушу жакшы семьядан болгула. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Бизге жардам берип. Балдарым Жардам бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизге поддержка берип балдарыбызды багып бердиңиздер. Рахмат, Алла разы болсун. Сен баласын кандай бердисиң билбейм да. Автоматтар керек. Жасмина. Апам мени 5 жашта эле, кийин 5 жаштан кийин кетип калдың деп аттың. Апаң мынакей жаныңа келип сүйүнүп калдыңбы? Апаң кучактап, өпчүп деп ал эми апаң сен менен болот ар дайым. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо мына ушундай сюрпризди аз да болсо ушу кичине көңүлү көтөрүлүп калсын деген ушул Нурбек мырзанын ою, максаты ишке ашкандыгын сиздерге чагылдырып берип атабыз. Нурбек мырза, өзүңүз ушул адамдар тууралуу бир-эки сөз сүйлөп берсеңиз. Мен баланы алып кирейин, ана үйгө алып кирейин. Ысыгыраак жерге алып кире бериңиз. Туура. Ушу биринчиден Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Ушу Алла Тааланын буйругу менен ушу 3,5 жыл дегенде кайтып келдик. Ушу ата-эне сүйүнөт го. Бизди күтүп түнү менен уктабай койбосун деп атайын сюрприз кылып кичине болсо да көңүл көтөрүлсүн деп ушуну уюштуруп келдик эле да. Азамат. Балдарыбыз да билбейт эле мунучу. Салмандан сурасам канча болгон? Салман, атаңдын жанына келчи, атаңдын жанына. Атаңдын жанына кел, атаң сагындыңбы? Ооба дейт, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. 3-4 жылдан бери ушу көрбөгөн баласын сагынып келген Нурбек мырзанын баласы Салман. Баатыр, Салман Азамат. Салман камераны. Нуржанат айым, сиз үчүн кандай болду бул сюрприз? Биз атайын ушундай кылып келдик, себеби дегенде балдарыбыз күн санап, ата-энебиз күн санап күтпөсүн деп ушундай сюрприз кылып келүүнү чечтик.
Ошо балдары сүйүнүп отурушат. Рахмат, рахмат мынакей. Өзгөчө ушу Камал абанын сүйүнгөнү өзүнүн сыртынан эле көрүнүп турат. Күндө күтөбүз ичебиз. Канча күн калды деп туруп эле өп туруп айтып, канча күн калды? 9 деп, 11 деп. Одан кийин 13 деп коем. Өзгөчө мактап турат эле менин кызым. Ушунчалык баардык ушу университеттерде окуу жайлардын баарын кызыл диплом менен бүткөн, мектепти да кызыл аттестат менен бүткөн деп мактап отурат эле. Сагындыңыз десем, ооба сагындым, бирок сагынга менен айлам канча деп ушинтип отурат эле. Мына кирип келди. Ата-эненин маңдайына жаркылдап кирип келген бала бул сиздин азыркы сүйүнүп турган чагыңыздагы бир бакыт. Бала чкан болуп калса, өзүнө өзү болуп жакшы жүрсө, биякта сүйүнөсүң да. Туура айтасыз. Ушулар рахмат ушунча эметип балдарды чоңойтуп бердиңер, рахмат болсун. Өздөрү өздөрү кызы жакшы да. Балдардын баарын жардам бердик да. ооба да, балдардын баарын чоңойтуп коюпсуздар. Келиң Улкан эне, бул жака өтсөңүз. Эмне пиширген? Кызыңыз, пиширген а? Ооба да. Эми бул эми сүйүнүч бир четичи. Бул сүйүнүч, анан бул сюрпризди уюштурууда көп адамдын колунан келе бербейт Улкан эне. Мисалы, чын-чынын айтыш керек да, мисалы. Көп мисалы күйөө балдар мындай сюрпризди уюштура бербейт өзү. Негизи чын-чынын айтканда мен ушунчалык мисалы 1,5 жылдан бери иштеп келатам. Кандай таасирленип атасыз мисалы азыр? 9 күн калды деп. Биз ишенбедик эле тегеле анан гүлү жок деп коем дагы. Гүл менен торт тап келиш керек эле деп ишенбей эле отурдум эле. Гүл менен торт тагып башканда булар. Рахмат ооба. Өзүбүз апарып тапшырабыз депчи. Жакшы рахмат. Келип калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Өзү болуп бала чакасын пешенесин болсо жакшы да. Ооба мынакей карабайсыздар. Мындан өткөн. Көрөлөгүнө 4 жыл болду. Келеле Кыргызстанга. Ооба, Нурбек мырза деле келгенче айтып келди. Ушунчалык мен сагындым жерими, элими сагындым, өзгөчө балдарымды сагындым, анан ата-энеми сагындым. Ушу жакындарымды сагындым деп жанатан бери ушу келгенче ушу биз менен маектешип келди өзүнүн сөздөрүндөчү. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биз эмне дейбиз? Мына бул сюрприз бул эстен кеткис учурлардын эң баягы чекке жеткен белгиси деп коет. Бул Нурбек мырзанын ушул өзүнүн атасына, апасына уюштуруп аткан, эми кайнене кайната эмес, апа атасы болуп калды. Апасына, атасына уюштуруп аткан белеги бул кийинки муундар үчүн сабак болсун иретте тартылып атат. Кийинки муундар дагы мына ушундай сыйырматта жүрсө, үй бүлө аман болсо, бул мамлекет бекем болот дейт. Мамлекет бекем болсо, өнүгүү болот, өсүү болот дейт. Туурабы? Камал аба. Мынакей ушинтип мындай ыйык адамдарды куттуктап, көңүлүн алып отурганда биз ыраазычылык билдиребиз. Жанатан бери жакшы кептер болду. Ыраазычылык болсо, бир эки сөз кошуп койсоңуздар болот. Рахмат эми балдарыңарды карагыла, өздөрү менен өзүңөр болгула, тилеген максаттарыңарга жеткиле. Рахмат, ушунча поддержка берип. Сенин алып барып аткан эмеңе передачкам рахмат кам. Өмүрүң узун болсун, ден соолуң болсун. Дайым ушу ден соолугуң болуп жакшы эмелерде жүрө. Рахмат. Улкан эне, эми бул ушул сүйүнүчтөн бир толкундан отурасыздар, атан бери мен байкап отурам азыр. Бул тасма бүткөндөн кийин кызыңызды кучактап алсаңыз керек. Булардан Красный менен бүтүн университетти жакшы окусун балдарыңар. Биздин семья бүтүн жакшы, кыздар жакшы окуган баары. Кыздарыңыз да Красный менен бүтүптүр, бала күйөө балдарыңыз да Красный экен да? Ооба, Красный күйөө балам. Ушулардын жакшылыктарын көрүп жүрө бергиле. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ден соолугуңуздар чын болсун, биздин пешенебизге атам экөөң бактылуу, биздин төрүбүздүн көркү болуп, бактылуу байбиче болуп, жакшы карылыкты өткөзүңүздөр. Көп небере, чеберелерди көрүңүздөр. Рахмат эми. Сиздерге чоң рахмат. Ушунча бизге жардам берип, колдоо көрсөткөнүңүздөр. Колдоп ушунча балдарды багып бердиңиздер. Эми балдарды өзүңүздөр аласыздарбы? Болду, караңыздар, чоңойтуп коюптур. Сонун жигит болуп калыптыр. Мына кызыңыз болду, сонун чоңойтуп, экинчи класста окуп калыптыр. Кимди биринчи жакшы көрөсүң? Кимди? Тайтаны жакшы көрөм дечи. Тайтамны. Себептеги ушул адамдар, ушул мээримди ушуларга берди да. Ушинтип сүйлөп эме курсаң тойгузуп атат. Ооба да, конечно. Мактап койсо. Небере ушинтип сүйлөгөн сайын сиз эч качан картайбайсыз. Ооба да. Урматтуу көрүүчүлөр, Нурбек мырзанын бир ушундай бир дагы бир чоң белеги эстен чыгайын деп кетиптир. Себептеги мына ушул
өзүңүздөр көрүп турган Норка пальто ошол Уулкан энебизге арнап алып келген экен да. Рахмат. Норка пальтоңуз күзгө жетсин, өзүңүз сылайым 100гө жетиңиз деп коелу, ниет кылалы. Ата сырткы тонда ата. Оода. Сиз калдаган тоосуз да. Жок, сизге бөлөк. Ол мынакей Уулкан эне. Мына ушул белек, бул белектердин бири болсун, Бири болсун. Миңи али көп. Миңи алдыда көп. Көп жакшылыктар бар дегенде, я? Рахмат. Саламатсыздарбы, Саламатсыздык. көрүүчүлөр. Мен дагы бул жерде эң эле крайний мен болуп калып окшойт, мындай ачык айтканда. Сиз кимиси болосуз бул бирөөнүн? Мен бир тууган кыз болом булардын. Кыз болосуз. Эжем болот бул. Бул бир туугандарына Эң жакшы көргөн эң чоң эжем. Всегда поддерживай дегендей. Албетте да. Бул жерде сюрпризде мен билчүмүн бир эле. Үйдөгүлөр аты менен билдичү эмес. Эртең менде ишенишпейт, келет экен азыр анын башка заказдары бар экен десем ишенишпейт. Ошого мен дагы ситуация байланыш бул өзүм эжеме. Ошо каршыбасам билбейм сизге. Бир туугандар менен бир туугандар досуна мамиле мынакей. Бир тууган сиңдиси Элнур айым. Эжеме төрөгөндө көрбөй калдык да, ошого кичине поздравить этип коелу. Сөзсүз түрдө. Дагы башка поздравлениялар бар. Жакта дастуркан накрывать эткем атабыз. Ана азыр мен программаны жыйынтап коеюн, азыр мына урматтуу көрүүчүлөр, мынакей баардыгы сүйлөштү, баардыгы жакшы ойлорун билдиришти. Мынакей ал арада ушул Уулкан эжебиз менен Камал абабыздын көңүлү көккө көтөрүлүп, шунчалык жүрөгү элжиреп турат. Көп сөз айтайын дейт, көп нерсени ырдап да жиберейин дейт, бирок ага бир аз жетпей атат. Аны көрөй деп койчу элем. Анан мындай неме күтпөдүм эле. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздердин дагы Камал аба сыяктуу ушул Уулкан эне сыяктуу атаңыздар, апаңыздар болсо, анда кутуптап калганга шашыңыздар. Пайгамбардын улуу осуяттарынын бири бул ата эне ыраазы, Аллахым ыраазы дейт. Мынакей ушундай ата эненин көңүлүн алам деп, мына өзүңүздөрдүн көрүп турган ушул Нурбек мырза менен Нуржанат айымга Аллахым ыраазы болсун, сиздер дагы ушундай сыйды балдарыңыздардан көрүңүздөр. Тич болойлу, ден соолук болойлу. Дайым ушу жакшылыктарды эле ойноп билип жүрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, мен жыйынтып алайын, азыр отуруп турасыздар. Тапканыңар майлы сүттүү болсун, жакшылыктарга жумшагыла. Ушу үйүңөр майлы сүттүү болсун. Үй алышты эмекомдон. Ошо үйүңөр ак жолтой үй болсун. Силер апаңы сыйлаган, апаң өмүр узун болсун, ден соолугу чың болсун, Кудагыйдын. Жакшы күндөрдө жүрө бергиле. Үйүңөр майлы сүттүү болсун, тапкан акчаңар жакшылыктарга иштеткиле. Мал кал алабыз деп атышат, машина алабыз деп атат, ошолор жакшы ак жолтой болсун. Сага ишиңе ийгилик балам. Жакшы иштеп жүрө бер, ден соолук. Жакшы да. Эскертпей келип алышты эле. Мен жок тегиз алып кетип атам, бала чыкалмайм. Эмне дедиң? Чоң баланын баласы. Туура айтасыз. Чоң уулу. Келиндердин кимиси 3 эркек катарынан төрөсө, оштон 2 комнат. Оштон 2 комнат үй подарка. Сөз берип атат атасы. Сөз берип атам. Сөз берип атат. Машинамды эле подарка берем ака. Минип жүргөн машинаңызды эле подарка бересиз, ошо. Кудай кааласа. Үйгө кошо. Келиндердин кимиси жакшы чыкса, эки келин. Анан чоң кичине дебейм, кайсы жакшы чыкса үйдө кала берет. Тура элеби? Анда үй белек да болор. Үй белек да. Мына сиз кылган байлыктын баары белек. Мурас подарка. Аке, урматтуу көрүүчүлөр. Бул сөздөр, бул айтып аткан кептердин баардыгы бекеринен эмес. Камал аба ушунчалык жүрөктөн чыгарып айтып атат. Бул эми баягы бир чек коюп же болбосо бир лотерея сыяктуу айтып аткан жок негизи. Ушул биздин урук туугандардын баары көбөйсүн, менин уругум көбөйсүн, туугандар көбөйөлү, кыргыздар көбөйөлү деп ушундай бир тилек кылып атат, Рахмат чоң. Осы программаны жыйынтайм, аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Эгерде байланышкысы келген инсандар болсо, анда алда телефондорго кат жазыңыздар. Өлкөнүн 7 тубанына барып куттуктаганга даярмын. Жакшы туруңуздар, аман эсен болуңуздар.